2022 жылда сессиядан кабыл алынып акча бөлүнгөн иштерин айтып берейинчи факт Токташ 22 жыл бирок ушул күнгө чейин аткарылбаган иштери да бул 45 миллион сом 45 миллион сом финансовый нарушение Токташ курулуш Найман ЖЧК тарабынан негизсиз төлөмгө кабыл алынган 1 миллион 808 миң сом подрядчы тарабынан бюджетке кайтарылсын деп кайра кайтарылып төгүлдү. Нарушение болгон да. Аудиттин жүрүшүндө аныкталган Чингиз Асаян ЖЧК тарабынан аткарылбай калган 1 миллион 667 миң 600 сомдук жумуштар подрядчы тарабынан аткарылган. Бул иштер аткарылып 22 жылда иштер, 24 жылда бүт эле иштер булар. 2 жылдан бери. Siz Toktash'ta 4000 ел менен иштегенсиз да. Ошол жерде систем ышансыз иштери менен деп соц тармактарда жүрөт да, үстүбүздөн иш козголду. Анан сиз азыр 54 миң адам менен иштешип өзүңүз жетеби? Видеода олай болбойбу? Эски КамАЗдар жаңы. Тура маселе болуп жерде видеого да чыгарып социалдык сеттерден коёк деп ишенем. Бул жерде сизге аябай жооптуу жумуш болсун. Анан жана айткандай алдыда депутаттарыбыз айтып атты, кийинкиге өзүңүздүн милдет пландарыңыз менен келсин. Анан убайлуу окутурчу. Анан ошого жараша анан кийин иштин тартибин көрө кете беребиз. Эми биягына тартсак деле кете берет, биягына ачуу чындыкка капа болбоңуз. Эми айтат, булар деле баягы ишеним жок болуп атат азыр. Биякта жүрсө сайттарда тигиде туруп турса, анан бизге кандай келип калды бул өкмөт деши. Ага эч капачылык болбош керек. Sessiyanın tertipli жүрүшү үчүн анын регламенти бекитип алынат. Күн тартибиндеги маселелер боюнча билдирүү берүүчүгө 10 минуттага чейин, маалымат жана тактамаларды билдирүү үчүн 5 минуттага чейин, суроолорду берүү үчүн 3 минуттага чейин убакыт берсек. Эгерде урматтуу депутаттар башка сунуштар болсо, убакыт боюнча добушка коем, кол көтөрүп добуш берип коюңуздар. Ар макул, каршы калдык жок. Урматтуу депутаттар, иштөө регламенти бекитилди. Ушул регламентти бузбай таксаттоо менен иштеп, сессияны 2 сааттан ашырбай, ошондой эле маалымат жана суроолорду берүүдө темадан алыстабай, так жана кыска сүйлөңүздөр баарыңыздардан суранып келет. Урматтуу депутаттар, күн тартибиндеги биринчи маселеге өтөт. Урматтуу депутаттар, негизинен төрөгелди балтак болуп, Өрүктө айланмагы, Алап айланмагы бирикти. Бардыгыбыз бул боюнча макулдук бергенбиз, бардыгы макулдашылган. Эми кече тиешелүү, мисалы, ар бир айыл өкмөттүн өзүнүн печать, штамп, күбөлүктөрү болот. Ошолор боюнча юстицияга барып каттоодон өтүп келдик да. Эми каттоодон өткөндөн кийин аталышын бир болсун деп бир, мисалы, мурункудай болуп туруп, Өрүктү, Алабыкка, Төрөгелди балталып кайрылып атат деп го. Ушундай сыяктуу токтоо менен чыгарып туруп, биз Алабыкка аймагы болдуңузун деп туруп, биз жанагы код экенбиз. Эми ушудан кийин токтоону чыгаргандан кийин биз юстицияга жөнөтөбүз. Мындан кийин ушул боюнча тентектүү иштей беребиз. Ошондо биздин жергиликтүү кеңештин депутаттарынын бардык милдеттери ирелештирүү боюнча толугу менен аягына чыгып бүтөт. Ушул акыркы чечимибиз болуп чыгарылат. Ошого урматтуу депутаттар, мен жанагы токтомдун долбоорун тааныштырып кетсем сиздергечи. Урматтуу депутаттар,
Кыргыз Республикасынын президентинин 23-жылдын 29-декабрындагы номер 70 Кыргыз Республикасынын айыл аймактарынын жана шаарларынын деңгээлинде пилоттук режимде административдик аймактык реформа жүргүзүүнү жарлыгынын Кыргыз Республикасынын жарандык кодексинин 92-беренесин Кыргыз Республикасынын жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө мыйзамын жана Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2023-жылдын 31-мартындагы номер 178-токтому менен бекитилген юридикалык жактарды филиалдарды өкүлчүлүктөрдү мамлекеттик каттоонун тартиби жөнүндө жоонун жетекчилиги алып, Алабука айыл аймагынын айылдык кеңешинин 1-чакырылышынын кезексиз 3-сессиясына токтом долбоор сунушталып жатат. Алабука айыл аймагынын айыл өкмөтү, Өрүктү айыл аймагынын айыл өкмөтү жана Төрөгелди Балталып айыл аймагынын айыл өкмөтүн бириктирүү жолу менен Алабука айыл аймагынын айыл өкмөтү мекемеси болуп кайра түзүлсүн. Юридикалык жактын фирмалык аталышы мамлекеттик тилде Алабука айыл аймагынын айыл өкмөтү мекемеси болуп аталат. Расмий тилде учреждение айыл өкмөтү Алабукинского айылдык аймакы болот. Кыскартылган формалык аталышы мамлекеттик тилде Алабука айыл өкмөтү болот. Расмий тилде Алабука Алабукинский айыл өкмөтү болот. Алабука айыл аймагынын айыл өкмөтү мекемесинин юридикалык дареги болуп, Кыргыз Республикасы Жалал-Абад областы Алабука району Алабука айылынын Мамырбек көчөсүнүн номер 52 болуп аталат. Бул биздин здание Алабука айыл өкмөтү. Мекеме Кыргыз Республикасынын иштөөдөгү мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын юстиция органдарына мамлекеттик каттоодон өткөрүлөт. Токтомдо көрсөтүлгөн маалыматтардын ошондой эле маалыматтык каттоо үчүн тапшырылган документтердеги маалыматтардын аныктыгы ырасталат. Токтом жарыяланган күнүнөн тартып күчүнө кирет. Урматтуу депутаттар, токтомдун долбоору ушул. Эми бул боюнча баардыгыбыз эле маалыматтабыз. Урматтуу депутаттар, эгерде макул десеңиздер, мен токтомдун долбоорун добушка коёмун. Ушул менен күн тартибинде биринчи маселе каралып өтөт. Кандай маселе? Сунушталсын деген урматтуу депутаттар сиздерден сунуш түшүп жатат. Ошого урматтуу депутаттар азыр жогоруда айтып кеткен токтомдун сунуштарын макул дегендер кол көтөрүп добуш берип коебуз. Баары макул, каршы калыс жок. Урматтуу депутаттар, бардыгыңыздарды Алабуканын тургундарын, Балталып айыл өкмөтү мурдагы, Өрүктү айыл өкмөтү мурдагы тургундары эми мындан кийин Алабука айыл өкмөтү болуп аталды. Бардыгыңыздарды куттуктап кетем. Мындан кийин Кудай буйруса көптөгөн жакшылык иштер, чогуу биргеликте кылабыз деген үмүттөбүз. Ийгиликтер алдыда боло берсин. Добуш бергениңиздерге чоң рахмат. Урматтуу депутаттар, күн тартибиндеги экинчи маселеге өтсөк, жаңы түзүлгөн Алабука айыл өкмөтүнүн аппарат кызматкерлерин менен таанышуу боюнча сөз Айзыбек айыл өкмөт башчы болуп дайындалган. Ушул жакка сөз берелик, өзүнүн программасын, өзүнүн сөзүн айтат. Урматтуу депутаттар, урматтуу Алабука айыл өкмөтүнүн жашоочулары, биринчиден бардыгыңыздарды мына сөздө өтүп жаткан Рамазан айы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Кармаган оразаңыздарды Алла Таала түз кабыл кылып, Алла Таала район эшигинен сиздердин бир туугандарыңыздарды, бир жакындарыңыздарды бардыгын район эшигинен бейишине киргизсин. Экинчиден дагы бир жолу куттуктаганга уруксат этиңиздер, Алабука айыл өкмөтү болуп чоңоюшуңуздар менен. Кудай насип кылып, мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичтин жарлыгы менен өзүңүздөргө маалым болгондой 23-жылдын 29 декабрда 370 жарлыгы чыккан. Ал жарлык менен ушул мына 2 жылдан бери пилоттук болуп, Нарын областында бир ирилештирүү жүрүп, ал жакшы результат берди. Кыргыз Республикасынын экономикасына жакшы салым, өнүгүшүнө жакшы салым болот экен деген тыянак менен мына бардык республикабызда бүгүнкү күндө пилоттук ирилештирүү жарлыгы жүрүп жатат, реформасы. Ошонун алкагында, ал жарлыктын алкагында мына бизде дагы Алабука районунда дагы болду. Өзүңүздөр көрүп, билип турасыздар. Кудай насип кылып, мына Алабука айыл өкмөтүнүн башчысы кылып, мени жетекчилик тарабынан ишеним көрсөтүп
tandашты. Құдай бұйырып, сіздермен иштешіп тұрсақ, Құдай ушул Алабука айыл өкмөтүнүн өнүгүшүнө, элдин жыргалчылыгына, экономикабыздын өнүгүшүнө, инфраструктурабыздын оңдолушуна астайдыл бел байлап, сіздермен биргеликте ушул ишти аткармакчымын. Ошондуктан мына бүгүнкү күндө бизге чукул арада ушундай убакыт берди. 28 мартка чейин юстициядан каттоону бүтүргүлө деп мына төрагабыз айтып кетти. Кече юстициядан өтүп печат штамптар колго тийбей калды. Мына бүгүнкү күндө бир кызыбыз алып, азыр жолдо келет. Бул эми элибизге келген сыноо, элибизге келген бир келечекте бир жыргалчылыктын жолу деп эсептейм. Ошондуктан 3 айыл өкмөттө биз бүгүнкү күндө 76га жакын адистерибизди жумуштан бошоттук. Болгону ушул 54.000 3 айыл өкмөттү биригип Алабуга айыл өкмөттү болгондо калкынын саны бүгүнкү күндө 54.000ди түзүп атат. Ушул 54.000 кишини болгону 13 киши жүгүн тартыш керек болуп атат. Штаттарыбыз кыскартылып, мына өзүңүздөргө маалым болгондой бүгүнкү күндө 13 киши мен менен кошо 13 адис ушул сиздердин жергиликтүү калктын жанагы ишмердүүлүгүн тейлешибиз керек болуп жатат. Ошондуктан мына алдыңыздарга мен өзүмүн аппарат кызматкерлери менен, өзүмүн командам менен деп койсок да туура болот. Элдик алдыңыздарга мына алдыга койгон, сиздер койгон депутаттар мына 24-жылга бекиткен пландар менен тез аранын ичинде таанышып, ошол сиздер алдыга бекиткен планыңыздар менен иштеп, ушул Алабуга жерин көрктөндүрүп, гүлдөтөбүз деген ниеттемин. Эми ошол буйругубуз менен тааныштырып койгонго уруксат этиңиздер. 2024-жылдын 25 марты 119 Б буйругу менен Алабуга районунун Алабуга айыл өкмөтүнүн административдик муниципалдык кызматкерлерин бошотуу жана дайындоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин, Кыргыз Республикасынын жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө мыйзамынын, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамынын жана Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2024-жылдын 7 февралындагы пилоттук режимде административдик аймактык реформа жүргүзүү мезгилинде Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун аткаруу органдарынын ишин уюштуруу жөнүндө номер 52 токтомун жетекчиликке алып буйрук кылам. Алабуга районунун Алабуга Өрүктү жана Төрөгелди Балтагулов атындагы өкмөттөрү бириктирилип түзүлгөн Алабуга айыл өкмөтүнүн кызматкерлери 2024-жылдын 25 мартынан тартып, мурда ээлеген кызмат орундарынан бошотулуп, штаттык ыраттамага ылайык төмөндөгү кызмат орундарына дайындансын. Камчыбеков Мирлан Мамырбекович, Алабуга айыл өкмөтүнүн орун басары жана жолдук катчы кызмат ордуна. Аскаров Нурбек, Алабуга айыл өкмөтүнүн социалдык маселелер боюнча башка адис кызмат ордуна. Атамгулова Гүлмира Таштанбековна, Алабуга айыл өкмөтүнүн кызмат, санариптештирүү жана IT технологиялар боюнча башка адис кызмат ордуна. Азыр жогоруда айтып кеттим, ал кызыбыз жолду печат менен штампталып келет. Рыскулова Гүлжамал Мадиярбековна, мамлекеттик сатып алуулар жана инвестиция тартуу, капиталдык курулуш иштери боюнча жана экономист статус башкы кызмат ордуна. Ниязбеков Ширалы, жер ресурстарын пайдалануу контролдоо жана турак жай өсүмдүк өстүрүү боюнча башкы кызмат ордуна. Ибраим Алиев Улукбек, коомдук саламаттыкты сактоо боюнча жетектөөчү адис кызмат ордуна. Давлеталы Улуу Жумабек, жер ресурстары жана өсүмдүк өстүрүү боюнча жетектөөчү адис кызмат ордуна. Манабаева Самара, санариптештирүү жана IT технологиялар боюнча жетектөөчү адис кызмат ордуна. Кудайбердиев Сейитбек Барпиевич, мал чарбачылыгы боюнча башка адис, мал чарбачылыгы боюнча адис кызмат ордуна.
İmambekova Gülcemal, iş kağızlarını жүргүзүүчү adis kızmat orduna. Satibek kızı Alina, adislik kızmat orunda dayındalsın. Negizgi, buyruktu negizgi yerlerde okudum. Andan başka özümüzdürge malum bolgonday, oşol 52-ci Kabinetler Ministrinin 52-ci toktomunda eğer de 25 minden jogorу halkının sаны aşsa 8 kızmatkerge çeyin kontrakt türünde kızmatkerde ala alat dep turat. Oşonduktan бүгүнкү күндө айылыбыз кеңейди, айылдын өз жанагы территориясы кеңейди. Oşonduktan biz бардык жанагы калган контракт менен кызмат орундарын жалаң гана айыл башчылар менен андан кийин 8-ci кылып туруп юрист кызмат ордуна бир кишини алдык. Ошо менен 8 кызмат орду толду. Эми тааныштырып койсом, Алапка айылы Музафаров Альберт буга чейин да ушул кызматты аткалап келген. Сарытала айылы Дадаев Искендер, Достук Ражакбаев Акрам, Өрүктү жана Өрүктү сай айылдары Ашырбек уулу Кенжебек. Орто Токой жактагы айылдар Маканбаев Ибадулла. Ызар менен бул бармакка чейинки, ошо чегарага чейинки бир катардагы айылдарды бардыгын Ызар деп бир жекелик түрдө жазып койдук. Бул жерге Сулайманкулов Бекбол деген жигитибиз. Келте Кашкала Кажар айылдары боюнча Жоробаев Смалал экен. Ошондой эле юристибиз Саттаров Адахамжан. Бул кишилерди контракт менен ишке кабыл алдык. Бүгүнкү күндө биздин аппарат кызматкерлери иштеп кеткенге толугу менен даярбыз. Кудай буйрса, мына буга чейин да иштеп ушул жанагы толук кандуу ишин жүргүзө албай жүрдүк эле. Мына кечеден баштап биздин команда дайыр. Эгерде сиздер мына программабызды, ушул 3 өкмөттүн бириктирилген программабызды, анан кийин приоритеттүү жанагы долбоорлорду карап чыгып, жакын күндөргө дагы сиздерге сунуштарыңызга алып келебиз. Ошол мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, Алапкада өтө жумуш көп, элдин саны көп, убакыт карап турбайт бизди. Мына талаа иштери башталып атат, суу чарба иштери башталып атат, жайыт иштери башталып атат. Бул иштерди ошол мурунку кандай жүрүп аткан болсо ошол темпте жүргүзүп, ошо элдин жанагы муктаждыктарын жоебуз деген үмүттөмүн. Эми элдерде суроо талап көп, жер маселелери мына өзүңүздөргө белгилүү, жер участогу мына көптөн бери чечилбептир. Жана мунапыс деген программа менен буга чейин жана 2004-жылдагы переписке чейин үй салып алгандарга бүгүнкү күндө документтерди бердик. Ошо менен дагы берип атабыз. Андан кийинки мына 2004-жылдан бери карай жанагы тургундарга салынган үйлөр же болбосо ороп алган жерлери болсо, булар бүгүнкү күндө эч кандай документтери жок, же болбосо очередте турабыз деп коюп 2010-жылда арыстар менен кайрылганбыз. Участок бербей атасыңар, 4 келин бир үйдө жашап атабыз деген толгон токой арыстар келип атат. Буларды эми ошол биз азыр жаңы мына мамлекет мүмкүнчүлүктү берип атат. Жакын күндөрдө ошол IT технологиясынын негизинде ошону менен бүгүнкү күндө иштеп атат. Түндүк программасынын негизинде элдерди бияка келтирбей, ора кылбай, ошо жеринде маселелерди чечейли деген пландарыбыз бар. Дагы жайыт маселелери боюнча айтып кете турган нерсе, жайыт ушул жана жогоруда айтып кеткен токтомдун ичинде мына бул жерде жер адистери жанагы башка соц вопростор менен адистерди бирден эле өкмөттүн токтомунда жазылып турат. Бул жерде
biz qo'shimcha xizmatlarni da berishga to'g'ri kelyapti. Antkeni ayыл өкмөтүнүн ишинин показатели, көрсөткүчү бул салык болот да. Салык кызматкери токтомдо көрсөтүлгөн эмес. Ошондуктан биз коллективибиз менен чогуу ушул салык меники сеники кылбай бир адисти контролдой турган кылып, ошонун учетун жүргүзө турган кылып дайындайбыз. Айыл башыбыз дагы ошол контордо отурган аппарат кызматкерибиз дагы бардыгыбыз жапатырмак ушул налог салык толтурууга киришебиз. Андан башка жайыт маселелери. Мына элдерден угуп атам, биздин ата жайыт паланчы жакты эле, эми жайыттар менен мен толук тааныш элекмин. Паланчы жакты эле, эми кеңири эле ошака мал айдасак болот экен деген түшүнүктө жүрүшүп атат. Бул бүгүнкү күндө элибиз ал эми көтөрө албайт. Башка айылдан алып келип туруп эле жайытты жайган алабуга айыл өкмөтү болгон менен дагы бирок элдин бир аз жанагы пейли ага жетише элек деп ойлойм. Ошондуктан бүгүнкү күндө иштеп аткан жайыт комитеттерин өзүнүн ордунда калтырдык. Алар убактылуу өзүнүн ордунда иштеп турат. Ошо былтыр кандай жанагы жайыт налогторун кандай жана жайыт билеттерин берген болсо ошол теп менен эле кете беришет. Аларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Чек аралары да ошо былтыр кандай болсо, Балтагулуктукка кандай болсо ошол чек арада, ошол жайытта, Өрүктүнүкү кандай болсо ошол жайытта, Алабуканыкы ошол жайытта жайлап турат. Келечекте мына ушул 3 айга кийинки мына 9 айлыкка Кудай буйрса ушул жайыт комитетин өзүнчө муниципалдык ишкана деп туруп өзүнө өзү тейлеп кете турган анализтерди көрөбүз. Өзүнө өзү тейлеп кете турган болсо жайыт комитетин өзүнчө муниципалдык ишкана кылып ачабыз деген ойдомун. Ошондо бизде азыр мына көрүп атасыздар 70ке жакын кишини иштен бошотуп жумушу жок калды. Ал кишилер өзүнүн ишине мыкты эле. Бирок талап экен бошотушка туура келди. Ошондуктан мына бара-бара кемчиликтерди жоёбуз. Эгерде таза эле жетишпей бара турган болсок, мына сиздер менен биргеликте, айыл кеңешинин төрагасы менен биргеликте бизге кандай штат керек болуп аткан болсо, ошол кабинеттер министрлигине чейин жазып, өзүбүздүн ошол муктаждыгыбызды, элдин муктаждыгын жеринде чече турган кылып иштесек болот деп ойлойм. Менде кыскача маалыматым ушул. Эгерде суроолоруңуздар болсо. Атайын боюнча жайын салып муниципалдык ишкана түзүлгөн, анан жыл ичинде деп коюптур. Анан ошо жыл ичинде дегенге ошо 29 декабрдан бери каршымын да. Азыр өзүңөр айтып атасыңар, муну Кудай калды деп, бул деле бир чыгуунун жолу. Бирок талапка ылайык ошо 3 жайыт комитетинде тез конференцияларын иштеп чыгып, жайыт пайдалануу эрежелерин, тарифтерин иштеп чыгып, шуну сессияда бекитип берсек, нары карап кетет да. Анан келечекте ошо муниципалдык ишкананы тизтетиш керек, талап болду. Азыр деле департаментке эмне болуп атат десем, муниципалдык ишкана түстеп мен кимге буйрук берем дегендей болду да. Бул жөнүндө андашка туура вопросту көтөрдүңүз. Буну тездетебиз. Эми мен жанагы 6 ай убакыт дегеним, буну да анализ кылып чыгыш керек. Токтом, Кудайга шүгүр, токтомдор менен таанышып, ошого жараша такалбай турган кылып туруп иш алып кетишибиз керек. Баягы убакыт жок да. Ошого буга чейинки печат бар, юстициядан каттоодон өтө элек, али толук жоюлуп кете элек болуш керек менимче. Ошолдо конференция өткөзүп, анан жана жайыт пайдалануу эрежелерин иштеп чыгып, анан тарифтерин иштеп чыгып, сессияга алып келип бекитип алса, өздөрүнүн эле жакшы болот дегеним да. И алып деле ошондой. Тарифтер ал эки тарап берсин. Анан дагы жана участоктор боюнча. Endi bayağı deputatlara tapşırma verip etkimiz, kengeçtin altından ele tapşırma verip koyacak diye töre kurulu. Kıyınki sesiyada anca adam şastoka muhtaç.
muhtaç. Ana kança adamga bizde misal satıldı, verildi degen ele söz köp. Bırak hapse oldu men o alalekimde aile çarpar turup tutan sen töregas katarında aytıp koyup şunu adı senin atından bu kengeşin atından bu tapşırma verecek. Yani tak bilip alacak. Kançadan muhtaç. Ana kayerden veriyoruz, kançadan veriyoruz. Şimdi bir takta almazak bunu buna deputat bolganımızga 3 yıl oldu. Men bilgenimden bir kadam altıga jılgan yok bunda. Daje men uşul meselede şunçalık özümü alsız katar sezip ketemler, başkaları kандай sezer. Bunu tez öyle kızar. Uçastok koyunca. Hurmatlı deputatlar, Aile Kengешине Алап Айыл өкмөтүнүн аппарат кызматкерлерине арыз түшкөн. Биздин арыз менен кайрылуусунун себеби төмөндөгүчө. Кыргыз Республикасынын президентинин 23-жылдын 29-декабрындагы номер 370 указы менен жер жерлерде айылдык аймактардын деңгээлинде административдик территориалдык реформаларды жүргүзүүнүн алкагында биздин айыл өкмөттө аппарат кызматкерлерин тандоо процесси мыйзамсыз жашыруун өткөрүлдү жана биздин укуктарыбыз тебеленди. Мыйзамсыз тандоо процессине катышкан тиешелүү кызматкерлерге тартиптүү чара колдоо менен аппарат кызматкерлеринин тандоо процессин мыйзамдуу талаапта кайра өткөрүп берүүңүздү суранабыз дейт. Ошого урматтуу депутаттар, бул арызга айыл өкмөт башы өзү жооп берип кетсин. Кандай процесс менен алынды, кандай негиз менен алынды, ошого жанагы келсе жооп берип берсин. Сурап болду. Бул жерде эле айыл өкмөт чечкен жок. Өзүңүздөргө маалым болгондой, бул ошол 370 токтоп чыккандан баштап, андан кийинки жарлык чыккандан баштап, андан кийин токтомду негиз кылып, райондук комиссия түзүлгөн. Кызматчылар менен иштөө, кадрлар кызматы боюнча комиссия түзүлүп, ошолордун сунушу менен бүгүнкү күндө алдыңыздарга келген адистерди тандап алдык. Кызматкерлер тараптан суроолор болсо беребиз. Жоқ, ал сунушта жакын 30га жакын сунуш келген, ошонун ичинен тандоо жүрүп алдык. Бул жерде бир эле айыл өкмөтү эмес, баардык мектеп оюнун жетекчилеринен отуздар алды. Анан буга чейинки иштери кандай болгон, кандай деңгээлде жүргүзгөндөрүн эсепке алуу менен бүгүнкү күндөгү адистерди тандоо. Эми дагы суроо болушу мүмкүн кадрлар маселеси боюнча. Бул алдыңыздарга келген адистер өздөрү дагы билген жок. Бирок аппараттын чогулушта кече тааныштырып айттым, алдыңыздарга өтө чоң жумуш артылып атат. Ушул 54.000 кишинин ишенимин сиздер ушул 11 күн актай турган болсоңуздар иштеймин деңиздер. Эгерде болбой турган болсо, сиздерге кыска мөөнөттө убакыт берилет. Бул эми биротоло ушул 5 жылга чейин ушуларды такта берет деген сөз эмес. Кыска мөөнөт берилет. Бул жерде социалдык маселелерди дагы социалдык маселелерден баштап айтып атпайм, экономист, статистист жок. Ошолордун айыл өкмөтүнүн жумушун кадимкисине жүргүзүп, ошол коллега салып кое турган адистер өздөрүнүн ишенимин беришти. Эгерде убакыт көрсөтөт, чукул арада ошол өзүнүн жаңы долбоорлору менен, өзүнүн иш практикалары менен иш жүзүндө көрсөтө албай турган болсо, ал кишилер өз сыйкаттарын алдык, ал кишилер
илимага окшогон биздин мыкты кадрларыбыз резервде турат. Ошол резервдеги кадрлардын ичинен дагы ошол кызматкердин ордуна коебуз. Четтен эч кандай кызматкер алып келинбейт. Ошол бизге берилген сунуштаманын ичиндеги буга чейин ошол кызматын аткарып аткан кызматкерлердин ичинен тандалат. Ачык эле түрдө болду. Эми сиздерге бул жерде иштеп аткан, Балтамолукта иштеп аткан, Өрүктүдө иштеп аткан, Алапка өкмөтүндө иштеп аткан адистердин эч кимиси бул процесске катышкан жок. Сиздердин уруксатыңыздардын да кереги болгон жок. Ошол үчүн 52-чи токтом чыккан күндөн баштап сиздерге тааныштырган. Ушул токтомдо ушул айыл өкмөтү реорганизация болот деп. Жумуштан кетесиз деп бардык адистерге кароочуга чейин кол койдуруп алган. Андан башка практикада болуп атыптыр. Арызын жазбады дегендер үчүн кече 25 күнү ошол мен жумуштан бошотууга макулмун деген арызыңыздар алынды. Анан бул жерде отурган бир да адиске сен мынау кызматты аткара аласыңбы деп сунуш да түшкөн жок, сүйлөшүлгөн да. Ошол кандуу процесстин кандай катнашты? Күндөлүк айтымында тартипте болгон деп коюш. Буга чейин аткарган жумуштардын эмесин отуздарды алдык акимдиктен, мекеме уюмдардан бардык кандай иштейт, бардык жумушуна чейин баа беришти. Бүгүнкү күндө азыр жанагы расформировать этилген 3 айыл өкмөтүн бүгүн бир бюджетке кое турган өзүнүн идеясы бар, өзүнүн чечим кабыл ала тургандарын сунуштар. Ошол буга чейин бир да берип отурган адистерди сүйлөшкөн эмес, иштешкен эмес. Булардын жумушу кандай экенин билебиз. Эми убакыт көрсөтөт. Азыркы камасы болот. Убакыт депутаттар жергиликтүү болушун жашоочулары өзүн тааныштырып кетейин. Жаңы түзүлгөн Алап айыл өкмөтүнүн жергиликтүү кеңештин төраганы орун басары. Бизде жаңы мыйзам боюнча 2 орун басары болот. Адам жак Өрүктүү айыл өкмөтүнүн жергиликтүү кеңештин төрагасы болгон, Балтамол айыл өкмөтүнүн жергиликтүү кеңеш төрагасы менен болгон биздин шайлоо иелеринде төраганын орун басарыбыз. Менде биринчиден урматтуу өкмөт түшкенибиз Кутай болуңуз менен менде бир суроо. Азыр наразылык жерлер көп. Мага деле кайрылышкан, Балтамол айыл өкмөтүндө иштеп кеткен берде бар адистер. Менде тандоо келгенде силер капа алганыңар туура эмес болду. Эмнеге ар бир айыл өкмөттөн алынып туруп, Балтамол айыл өкмөттөн бул биринчи маселе. Экере адис алып атсалар. Теңдебет. Бул бир, экинчи сизге суроо. Башка жоюлган айыл өкмөттөн адис алындыбы? Себеби 3 айыл өкмөттөн адистерди жайгаштырмайынча башка айыл өкмөттөн алышкандар мүмкүн эмес. Если вопрос акимге келип такалап турган болсо, облустка келип такалап турган болсо, төрага сессиянын токтому менен чыгарып, бүт артка кайтарабыз. Бул экинчи суроо. Бул экинчи суроо. Сизге алып учурда. Анан бу жерде мындай суроо берип атат, так жооп берилбеди. Негизи комиссияга деп шыйтап койгон, комиссия тандоо аталышы боюнча тандап койду. Комиссияга шыйтап койду. Комиссия силерге ушул адистеп сунуштады. То есть өзүнүн кесиптик көйлүгүн билдирип сунуштады. А сиз ошонун арасынан кандай боласыз? Эми бере барасыз болгон жери бар. Мына бирок юрист алыпсыз. Азыркы ойлонуп берсеңер, мындай ойлосаңар да, мындай ойлосаңар да, азыр эмгек кодексине нарушение болот. Азыр бул учурда мага кайры болот. Если так азыр жаңы өкмөттөн маалымат алынбаса, ушул жумуштан бошоп кеткен ишчилерди алып өзүн сотко барам. Бул бир. Себеби булардын мына 52-чи таянатасыңар да, токтомдо таянатасыңар.
çıkar. Her bir sözü kayırlar. Kayırını yazıklar. Rol degen şey. İşten boşaltılsın diyor. İşten kaçan boşaltılır. Danışmanlığın saçanlığın boşaltılır. Diye sorulan bayrağın işte boşaltılır. Yemek duramayı zaten ama. Negizde aynen. Azık bu. Yerine boşalmanın içinde toplanır işte. Rast anday olsa sizleri buyruklu çıkarmakta atanlar bunlarda ilk varlar. Malumat verdik. Sizlere işte boşaltırlar. Boşaltın katarında sen ayrılıklı. Bunlar gösterim var hem boşluk getirversin vermesinden cevap verip ayrılıklı cevap verip 10 gün içinde tuzağız koysa katak koysun abi. Nege bunlar hazır? Artık şok da. İşte ayağım var, işte bu var. Bana çakasından Allah'tan kredi var. Kredi çok adam yok. Artık bir zamanda köçede kaldı kredi kalp dönemde başı olmadı. Negisi sizlerin şurada alpaşılar geldi. Sebep hazır bu da tamamen gördüğünü tanımayken sebep negisi bu olmuş. Birleştirilmiş aile olmuşlar hadislerde. Tekleştirip Artık onların aile olmuşlar. Çünkü bol bol yetkiler aile sağlar. Kızıl olur, ondan hiç. Nizamda 10 gündür için, 5 gündür içinde kişilerle buyruk bilen tanıştırıp, o şokluğundan başlar, Tudor giriş gazı koluna 500 gerek. Bunlar hazır peçak, saat 5 geçeyi yedik dese bugün tünümünden olsa da var, saat 12 geçeyi. Her bir boşluk hizmetlerinin Tudor giriş gazı kollarına veririz. Sosyal dediniz. Bu nizamda yazılıp durar. Eğer de boşaltılmış halk hizmet geldi, kompensasyonun teğlensin alın atkaralır. Eğer de boşaltılmış halk hizmet geldi, işleydirgen niyeti olsa 10 günün içinde sos raşitlara varıp cumuşu çok kalgandığı yönünde ödemeyle verip durup boşalttan bir tavsiyelerden olsa biz al kişiye kompensasyonu türetiyoruz. Memleket belirli neticede. Ondan başka eğer de al kişi 3 ay cumhurşu cüzde dağıtıp varıp durup al gelse anında 6 ayda çeyim artı 500 mümkün. Ama bir tender almışsın degen ciğeri daha oldu. Bugün de alsınsa da durlar, cirit kızlar şu tenderliğinde alınganın negizinde geliyorlar. Sorular. Siz 21 Mart günü, 21 oldu sizler. Kedir kızmatkerin, Alapayla Ömürlü'nün kedir kızmatkerin Handalı yolunda bayram günü Kaysı Nizam'ın negizinde Suro Jok'la çakırdınızlar. Bu, misal için Ardahan Kıyara Sorabey, bu Nizam'da var ya, bayram günü, cumhursuz günü kızmatkerin Suro Jok'la çakırdınızlar. Yoksa kesin, biz biliriz bu koca bağlısı havanız var, kızmatkerin. Arkadaşlar kriterlerimiz var, kriterlerimiz var. Bir ton basına düşmüş. Benim kuzum takaz asistansı var. Ama yazılar. O zaman orada bağımızlar var. Kaysın bir zaman birisinde. Bayram günleri, bayram cihatları, ve cimazlığı çok hoşta oldu. Cimazlığını getir, değişik günü tamamlamak sağlıkta yüzü geliyor. 25 yıl. Özellikle anam anday 20 milyon olmuştu, 20 çakırıp besede kaldı. Bu anday mesele yok, eski besede bulgar yok, eski mesele. Ana infodoksunun işleyişinde degen mesele oldu. Bu yerde arkala peçete cumhurun tam peçete realite oldu. Bir de daha siz ayıptan meseleler çıkıp kalırken oldu. Bu yakın günlerde
Bütün işi. 3 günün içinde biz orada komplikasyonlarımızı Düzülüş gereklerinin attestasyonlarının tanımlamış gerek. Olacak attestasyon yürüyüş gerek. Je olguzu yazı yüzünde anket alıp ne tanımlamış gerek. Kendisi men özümü aytып da men olacak tegi bol boy tanımlarını da dep koyuyoruz. Şunun için bilimine karab, jönlüğüne karab, işlemine karab sosyal tanımda bolot. Attestasyon komiser düzülüş gerek. Attestasyonun ötkürüş gerek. Var mı? Şurada narazıçılık bol var. Hemen bunlarla sanat verin. Yaxşı sonuçta negizini ko'tarildi. Masalan, bitta so'roq berdim. O ATR bo'yicha olganda nazar kengashining ichida vaqtli javob bilan bir javob so'zilib qoldi-da. Aylov ko'tar jo'yilganda nima qalasizmi, qalaysizmi, bo'shsin degan nusxasida. Ana bu soydevsi degan bor, sol yerda ko'p so'rovlar bilan tushunadi, norozi. Ana bu sol yerda yumuşu doğu tüzülsün de birinci hukuk yazılgan. Şu yumuşu top kadr meseleleri var sunuşta gidiyor. O geri aile hükümetler sadece kimdi işgal algan özgürlükten bizden şey kendisi yumuşu top sunuşta vergende. O zaman aile hükümet başlığının ihtiyarları nerse dev eseptöyle böyle az iş başlandı. Kanday bolganda hem deputat non işgal al işgal alma degenge aklımız yok. Bırak ne de verebilgenge aklımız var. Oşağa, adı Cagav Caklar şimdi başta adı uzun kötü topluyoruz. Anan ayrın narazı olursa benim turabes boşalttı bunday degenge sok degen nesi var. Tendirmen çekile verip bu zahda çekilmek. Hazır. Hurmatlı deputatlar, anlaşmaya sözümüz koyduk. Bunday laylık arız düşkönümüzge. Arızın negizinde sessiya koyduk. Surov joktor boldu. Hazır emin aylandırıp öpmenin gereği yok. Üstüne kayra deç. Okotejenin azı samatkeride aytты. Attestatsiya maselesinin komissiyanı düzüp. Oşol meseleler boyunca bizge kat yüzünde verilmişler. Bu arızga. Oşada köpçülük oldu da talay vermesi gerek. Attestatsiya bir adamın sözünü koyuyor. Hazır bunday kılın. Bizge joğun veriniz bu arızga kat yüzünde. Palançada komissiya var. Onday janağı şart menen attestatsiya жүрдü. Onday kriteriyalar menen işke alındı. No'nun stajı mınça olğanlıkta bu tatlı bu konkretli жоқ қағаз түрінде берсе, анан biz sizlerge bereriz. Анан ошол жооптун негизинде тиешелүү органдарга кайрылып, ошол менен иш алып барып, анан ак карарды жарат болот. Sizlerin kolunuzda da hazır arız sizin kolunuzda. Urbatlı şeyde katılışçıları, biröz süle otqanda, biröz süle berip atkan okup koyucu var. Her bir kızmatker özü var, bölümün alıp var, oyun alıp var, katalışık deyildi. Bizde o vakit az kalғандығына байланышты, biz kadr службадан сұразақ, айыл өкмөт башчы соцтурмушка кайрылып турса болот экен. Убакытты узартып бериш үчүн, компенсациянын мүмкүндүк эмес, узартып бериш үчүн бул жак жайгашканча айыл өкмөт башчы. Анан бизде шорто жабылгандыгына байланыштуу кагаз тартыш, мен 20 кызматкерге 4төн чыгат, бир буйрук 4 барат. Ар бир кызматкерге бирден копия кылып, иши делосуна копиялап бериш үчүн канча кагаз кетет да, ошону общийде бир буйрукты алып барып, ушунча кызматкер бошогон деп кайрылса болбойбу? Трудоустройствого. Катар болуу алыш керек. Өкмөт башчы тарабынан кат жазып, бир буйрукту берип койсок болобу? Азыр мен барып сурасам, ар бир кызматкер бир копия трудовойун алып келсин дейт да, бирөө алыста, бирөө жакында. Бул жерге барып кайрылган өкмөт башчы тарабынан бир буйрукту алып, ушунча кызматкер бошогон деп убакыттын тардыгына байланыштуу каттап койсо болбойбу? Ал эми юристтермен бир такташ керек экен, бул эми Эми азыр биягына бешени болуп калды. Менде 20 кызматкер бар. Алапка да канча кызматкер. Ошонун баардыгы барып катталгыча убакыт өтүп турат. Компенсация боюнча ошого бир эле айыл башчы кайрылып, мындай болуп калды деп кайрылса болот. Сиз кызматкерлерге жардам. Жазып алдым. Azı burada da beri azından 25'te hükümet buyruk çıkarıldı. Bir vardır abi boşluğa diye.
Sen kantonda ne oturasın? Kim aylık seni tölesin? Ben 5 günden beri özgür Yok. soy ismi için Yok, soy ismi için var. Erteki hükümet soy ismi sana 5 günde o şok kalkan 30'a geçen gün aylığını kim töledik de getiriyor? Ada üye var mı lan? Ne oturasın lan? Kalkan kağıtsız sotu var mı? Ne nasıl işte? Bekir mi? Bu yerde evliliğe Yok adam bekir işte. Ete törpede çıkıyorsun. Hepsi işte Hürmetli депутаттар, ben sana buyruktan ayağına çeyreği olmak üzere. Soramıyorsun abi. Bunu İşte bekleyin. Nerede? 5 günde işlettirdi aylık hükümetin hizmetkarları. Cemaat başçılar bekerle işlettiriyorsa. Yok, can alıp pay verir. Hemen şey. Yok, can alıp Eğer o zaman bulup da şu 3 aylık hükümetin zaman. Bir adam bile talay verişi olmaymış da bardın halde o alap kalksın akıllısan. O şöyle buyruktun, akıl hukukuna gösterdim. Kırgız Respublikası Jarallık Kodeksinin 93. verilmesine layık aylık hükümetin iş kağıtlarını munisipallık mülkün ötkörüp alı, jana ötkörüp berүү aktlарын tapşırуу жагат ар бир кызматкердин жеке жоопкерчилиги жүктөлөсүн деп атат. Бул жерде мына депутатыбыз айтып кетти, кетпейсиңер депчи. Алар кете албайт. Буга чейин аркалаган жумушун өткүзүп бермей кете албайт. Ада ушунча подотчет турат азыр. Инфодокста кызыл келген каттарын жабыш керек. Буга чейин 25-е чейин иштеди. Ага чейин төлөп берилет. Андан кийин Добросовестно өткізіп берсін, компьютерді өткізіп берсін, кабинетін өткізіп берсін. Кете албайт алар. Неде мыйзам талап кылып атат, onun үчүн. Андан кийин кете бер деп туруп провокация кылганыңызды көрдүңүз, урматтуу депутат. Провокация эмес, ошону 25-тен кийин биягына иштеп берип, тапшырат, тапшырбайт эмес тапшырат. Ошо отурат азыр, отуруп тапшырганда обходной лист бар, койсун, кете берсин. Мейдети күйүп атат. Анан кийин айтыша турган оюна келип сүйлөйт. Ошого жараша жооп берип коет. Анан берки арыз жазгандар боюнча биз официалдуу түрдө кат жүзүндө алайлык. Анан сиздерге калектирүү таныштырабыз. Мондай болду деп. Анан ошонун ичинде сиздер талап кылып аткан критерийлер жок болот турган болсо, сиздер айтып аткан мыйзамдуулар жок болот турган болсо, депутаттар кошо биргеликте сиздердин менен маселеңиздерди мыйзамдуу талаада караганды жардам беребиз. Ушундай кылып чечели, себеби сессиянын өзү убактысы бар да. Регламентте узун башка маселелерге өткөн сайын көбөйөт. Кандай дейсиздер? Кийинки маселеге өтөлүк. Ушул боюнча эле сунуш бар. Азыр урматтуу катышуучулар, бул жерде азыр айыл өкмөттөн каттын жообу мыйзам түрүндө 14 күндө келгенче дагы убакыт созулуп, билесиңер, созулган өлчөм дагы ырбайбы. Андан көрөкчү эгер чын эле нааразы тараптар өзү бүт талаш тартышка сот чегип коет. Сотко кайрылсын, айыл өкмөтү соттун алдында ошо бизге бере турган кат менен далилдеп берсин. Ошол менен маселе чечилет. Же оң болот, же сол болот. Саламатсыздар депутаттар, бүгүнкү сессиянын катышуучулары. Азыркы жолу кызматта кайра дайындалбай калган кызматкерлердин арызы эми протокол тапшырма болуп берилет да бул өкмөт башчылыгы. Ошого кошумча улдай эле ошо кызматтан бошоп кайра дайындалбай калган кызматкерлерди могу акыркы 6 ай иштеген айлык маяназынын орточосун алып туруп 10 күндүн ичинде баягы жумуш башка жумуш жок деп туруп баягы жана берсе 3 айлык компенсациясы төлөнүп берилет да мыйзам боюнчачы. Ошо менен кошо талкуулап булар айтышып атыр, убакыт бар депчи. Аз эле убакыт калды. Ошонун баардыгын менен макулдашып бир буйрук менен беребиз, өкмөт менен сүйлөштүк. Ошону да талкалабыз деп 1,5 компенсациясы. Ошону да кошумча тапшырып Саламатсыздар депутаттар, урматтуу Алапка айыл директорлору, урматтуу Алапка айыл өкмөтүнүн жагдайындагы кызматкерлер, депутаттар кызматкерлер. Негизинен эми буйрук экен да, мыйзам экен. Бардыгы сайланып келесизби, башка жактан келесизби, мыйзам кылабыз. Бул атайын бир Алапкада болгон жери жок, жалпы эле республикада болуп атат. Бир орунга азыр мурда 3 айыл өкмөттө
70 kaçı satılık olsa, az buçukta bir ayın hükümetinde 10 iştatlık hizmetlerden ve 11 satılık kalıyordu. Anan kalan yokluğundan hizmetlerinin koştaşıga maaşı bol otağız. Misal için ben yürüst ekenlerde, yürüst hizmetka bugün keçe dayınlagan çok mu? Ben dayınlagan da çok mu? Ben kişinin özüm ayıp keteyim. Ben 2023 yılda may ayında toplamda tapşırgandan keyin Burada Kayrokot Başçısı Koçunbayev'le Turaga Umarov'la vakıflaşıp 2023 yılın Ağustos ayından başlap yuridik mesele boyunca işlep gelgen Kayrokot, Alap Kayrokot'unda. Ana bugün Örgüt Başçımıyla bugün söyleşip şu yürüs hizmetleri boyunca sizinle vakıflaşanı bu boyunca kontrakt boyunca ayrı başçılar var iken, ana yürüs var iken o şömenen bugün söyleştik, bugün Çin'deki daha söyleşildi, vakıflaştık. Büyük bir yerde çatal uçakka mesele boyunca kanday kriterlerin tanımlandı başladı. Vardığımız öyle biletmanımızı korpus harbi biletmanımızı birinci kezekte kvalifikasyonda treyvanya yazıp koyuyordu da anın apasavanya sıçışlarına geliyor gelmeydi. Anın cınaklısı staj raportu kança çıkıştı gel. Biz bundan içeride almanın dışı oldu. Ana bu yerde kanday tartışmeni kanday kriterlerin tanımda alıngan bakadını belgisiz. Ana bir nefse var. Böyle kısa bolalar tek aytılanda жақсыны ayttınız siz. Жалпыйla bireyle buyruktu elbekçine migrasiya başkanlığına verip koysak жалпыйla buyruktu sebep degende oşo hizmetkerden elbek nişkasından buyrukta peçat basılış gerek. Peçat basılmasa aldığına mizamsız olur. Elbek olaş tartıştan meselesi boyunca 2 aylık böyle içinde kağlagan adam sotlu kaybılan hukuktu. Kağlagan adam. Ana sot bu meselenin çeçer. Deputatlar böyle öpülçülükte olgan bolgandan keyin her bir hizmetkerden her bir jarandın kodamgan hukuktu deputatlar. No, hökümet deler oşo ayrı bir kayсы bir kriteriydi көзгө алуу кандаган болуш керек да. Бул жерде эч кимди укугуна чектеп койбойт. Элбек пенчесин алып, буйлугун таанышкандан кийин 2 айлык мөдөттө сотко барган. Бизге ошо кат жүзүндө бериңиз. Кийинки жанагы Айлык хизметкерлерин таныштырып, тек башчыны таныштырып. Тек башы кабилаттары Беледеке деген киши бар. Бул кишиде өрүктүдө буга чейин келип башчы болуп туруп 12 жылдык стажы бар экен. Бизде айыл өкмөтүндө Кудуратжан деген жигит иштеп атты эле. Булар менен макулдашып, буга экенин өзү калтырдык да. Kudrat tele kontrakt top менен ал жумуштар анткени өтө жумуштун объему көп. Бул жерде дагы топторду ошо бухгалтерияга алып келет. Турат сич бар да, жүрсүңүз. Эми жанагы башкаруу болуп турган нерсе күч бар. Анан бир менен сунуш бул приоритет боюнча план боюнча, iş план боюнча депутаттык корпусга назыр командамыз түшкөн боюнча тааныштырдыңыз. Şu командаңыз менен бир жакшы программаңыз канча убакыт ичинде алып келе аласыз? Айтып коюп турган программаңызды далилдесеңиз, анан мен ойлойм биз ынандырган же ынандырбаган нерсени анан билдирсек. Турган депутаттар ошол нерсени менен карасыз. Канча суракта? Канча суракта кылып келе аласыз? Жакшы жумуш болду. Бул бизге деле өкмөт башчы деп туруп эме кылган жок. Бизге деле 6 ай убакыт берди. 6 айда ошол жанагыга салып ишиңизди жанагы баштай аласызбы? Бир элдин ишенимин актаганга бир иштерди баштай аласызбы деп. Эми буга чейин кайсы айыл өкмөттө болсо айтып коеюн, официалдуу түрдө айтып атам. Балтагулуктагы жумуш кандай жумуш болуп аткан болсо, мыйзамдуу жумуш болуп аткан болсо, ал жумушту аягына чыгарабыз. Эгерде өрүктүдө бир жумуш жүрүп, мыйзамдуу жумуш кетип аткан болсо, ал жумушту аягына чыгарабыз. Ошондой эле Алабукадагы бүтпөй калганы барбы? Бүткөнү калганы ошондой проекттер болсо, бардыгын аягына чыгарабыз. Ушул адистер менен, ушул аппарат кызматкерлери менен ошондой эме койдук. Андан башка урматтуу депутаттар, силерге жана сунуштун алкагында
tez günde 3 aylık hükümetin programmalarını hazır, sizler bekitip bergen programmaların elektronluk türde aldım. Alıp durup bunu bir ayın içinde sizlerge belki bir ayga yetkizbey kılattığımız yani bu yerde Cumuş ordumuzda oturbay kalıvatkan mezgilleri bolup kaldı. Şunu tura düşünüp şu tez gündün içinde alıp gelip sizlerge şunu koldan gelse eski isterimini düşündürüp şu yol veringizler, ruhsat veringizlerden aldığınızlarga geliyoruz. En birincisi bazar jakta evi krasnıga çıkıp ketти деген meseleler көп ekan. Evi alar bilen sotlaşa turgan bolsak bizdin çaçыбыз ага кетет. Ошон үчүн biz hazır birinci orunda asfaltты жанагы бытчык болуп кеткен асфальтты кылайлы. Эгерде буга чейин программаңыздарда болсо, анда нур үстүнө нур, эгерде жок болсо ошону кошуп беришиңиздер керек. Андан башка тротуар маселеси. Мына көчөнү кече жалап аттан коноктор келди, көчөнү 10 жолу ошол жерде тазалыкта 25 кызматкери бар экен, 10 жол ишип кырса дагы ал чаң боюнча калды да. Ошол чаң болбош үчүн жана тротуарды биз жанагындай таштаман брусчатка менен эме кылып кое турган болсок элибизге жакшы болот. Кичине ушуну бул эң биринчи башлай турган ишибиз. Пока сиздердин планыңыздар менен тааныша элекпиз, ал планды эгерде көрүп туруп ошол ишиңиздерди улантып кетебиз. Саламатсызбы? Мен Алапка районунун тургунумун. Бизде сизге бере турган Алапка районунун жаштарынан сиз Көкташта 4000 эл менен иштегенсиз да. Ошол жерде сиздин мыйзамсыз иштери менен деп соц тармактарда жүрөт да, үстүңүздөн иш козголду. Анан сиз азыр 54.000 адам менен иштешип кеткенин өзүңүз жетеби? Видеода олай болбойбу? Eski kamaslar canlı. Burada mesele oldu. Bir de videoda tartıştık. Sosyal setlerden koyup demişler. Bu yerde yine ak bilen kara yetişip yürüdük. Oşol 6. iyun günü, 24. iyun günü. 24. iyun günü bir yerde kollega oldu. 6 ayda jıyıntık. Alabukada. Uşul zalda kollega oldu. Katıştı. Ben dağı Köktaş Aylık Hükümeti'nin atынан тартышып, машинама түшүп алып, өзүңүздөр билесиздер Көкташты Перевал менен ашабыз. Перевалдан ашканда ошол бала туруптур. Жана Ыдырыс деген биздин машина артына барып калып, бизге жол бошотту. Карасам эле Ыдырыс. Анан түштүм. Сиздер да видеосун көргөн болушуңуздар керек. Түшүп туруп Ыдырыс кел, жакшылык менен келип аткан чыгар деп туруп, түшсөм эле уже камера менен тартып баштады. Жакшылык кылбагасыздар. Yok, iyun ayından beri hükümet başçı oldum. 2 yıl 9 ay hükümet başçı oldum. Ağa çeyin 2016 yılda başlangan işler, 2017'de, 2020'da başlangan işler, biri daha büyük asfalttay, bastı dep durup dokumentler tüzülüp ketti. Burak buzulup yalan imaratlar kaldı. Bugün ve çeyin sotma sütürüyor. Köktaş Aylık Hükümeti. Ben şoları sotma değilim. Yani ben жанагы журналисттен күткөнүм, ошо бүтпөй калган имараттарга бир салымы тиет, бир жардамы тиет деген үмүттөнөм. Ошон үчүн мен интервью бердим, с удовольствием интервью бердим да, мындайча айткандачы. Ой, бузулуп кетти, мына жеп кетти дебедим мен. Ушуну бүткөрүшкө мондай кемчилик кеткен, мондай кылып атабыз, мына жылда бүтүрөбүз деп. Эми ошол жерде кыркып туруп, анан жанагы менин тушумдагы буга чейин келип кылынган иштерди көрсөткөн жок да, менин тушумда болуп аткан иштерди. Мына 2026-га чейин боло турган иштерди кылып келдим мен азырчы. Ошол иштерди бүтпөй калды, акчасын жеп кетти деген бул жанагыга турбайт да. Анан кийин мен Минфинде иштедим буга чейин. Өзүбүздө кабарыңыздар болду. Финанс министрлигинде 16 жыл иштедим. Ошонун арасында 3 жыл Ош облусунун аймактык бөлүмүнүн башчысы болдум. Мына üstümüzde iş kozgoldu degen söz o şekilde жүрөт. Oş merinен, Oş gubernatörүнөн мен грамоталарды алып, мени татынакай кылып финанс министрлигине чоңой түштү. Башкармалыктын башчысы болот. Анан кайдагы үстүбүздө сот козголду дейт. Анан бул жерде да мына видео башталгандан кийин текшерүүчүлөр бөлөт экен. Депутаты келет экен,
Jogorku Kengештен келет экен, Президент администрациясынан келет экен, областтык губерниясынан келет экен, облус администрациясынан, райондук администрация. Бул жанагы видеонун негизинде эле. Ошону менен Жалал Абад СМ, Жалал Абад областык прокуратурасы, райондуктар бүт текшербеді. Мен бұл жерде, егерде келіп алып эле үй салып алган болса, мен ошо жакта Бишкекте да үйүм бар, Кудайга шүгүр. Келіп алып эле үй салып алсам, эди атам алып берген үй бар болчу. Ошо ремонтту 16 жыл жашабай койгондон кийин анын ремонту урап кетет экен. Анан өкмөт башчы болгондон кийин акыры бирден жинди киши дагы бирден краска сүртүп башат да. Анан ошо үйүмү оңдоп койдум мен. Оңдоп ремонттоп койдум. Да балаканасын кылдым. Анан бул жерде өзүмүн материалыман мен ушул элдерди жазып берет, жерди дебесин деп туруп, келген эле жылым, мына июнь айында келип алсам, мен август айында ашар жол менен бүтүрдүм ошо иштерди. Анан кийин кайдагы уголовный иш, кайдагы акча? Эми баары сразу келгенде калап тоногондон көрү биринчи бир повод берип көрөлү. Мен деле жактабайм, ойлонуп келген болуш керек. Артыбай Тусубаев, биринчи куш келипсиз. Келип атканда дагы ойлонгон болушуңуз керек. 4000 населениядан мен 50.000ден ашык населения менен калп менен иштегенди кетип атам. Бирок бюджетти го бирдей эле ошондой кетет депчи. Анан келгенде эле Алабукада ушул эки нерсени аткарып койсоңуз эле сиз мындай чоң колдой жумушту аткарган болосуз. Эң биринчиси ошол көчө базары. Ошо центральный краскабызды порядкага келтириш милдети болсун. Экинчи маселебиз канализация, ушул райондун эмесиндеги канализация маселеси. Бул сизге аябай чоң жооптуу жумуш болсун. Анан жана айткандардын алдында депутаттарыбыз айтып аттыры, кийинкиге өзүңүздүн милдет пландарыңыз менен келсин. Анан убайлуу ошондочу. Анан ошого жараша анан кийин иштин тартибин көрө кете беребиз. Эми биягына тартсак деле кете берет, биягына ачуу чындыкка капа болбоңуз. Эми айтат, булар деле баягы ишеним жок болуп атат азыр. Биякта жүрсө сайттарда тигиде турса анан бизге кандай келип калды бул өкмөттүн иши болду. Ага эч капачылык болбош керек. Эми биринчи иш күнүңүздө ошон үчүн мен кеңири түшүндүрүп берген ошол болуп атат. Тумада беримоттога алдыгар жок. Ошол келген жок бул жерде. Бириле сиздерге эмес, мен республика боюнча танылып калдым ошондо. Жакшысына да, жаманына да баардыгына ушул азыр сиздерге айтып берип Алабуга районунун жаштары биз бир жылдан бери чуркап жүрөбүз да, мына өзүңүздөр айтып атырсыздар, базар маселеси депчи. Мына Кош көпүрөдө курула турган базарга уже мына долбоор түзүлүп атат, мына болуп атат, иш жүзүндө кетип атат. Бирок бир жылдан өттү да, эч кандай жетип жок. Ушул жерде олтурганда акими деле айтты, өкмөтү деле айтты. Бирок эч кандай результат жок. Мына өзүңүздөр базарга түшөсүздөр. Сиздерге ушундай базарга түшкөн приятный болуп атабы? Комитет берип атабыз. Эми көрөлү. Сизден бир суроолорубуз. Ушул ишти жыйынтыктап бере аласыз? Мына ишиңиздин бардыгында бир ушул маселени бир көтөрөлүчү. Биз жете албайбыз. Ташматов Уларбек. Биз ушул маселе боюнча бир жылдан ашык чуркап жүрөбүз да, эми биз деле мындай базарга бул маселе коюлуп ушул жетекчилик тараптарынан ушундай чоң проект болуп аткан жерде эми мыйзамдуулугун карап көрөлү. Айтып атпаймынбы, мен мыйзамдуу талаада мыйзамдуу иш болсо аны эч качан токтотпойм. Ошо мыйзамсыз берилип кеткен жерлер мына чуркашып депутаттар мыйзамдуу түрүндө туруп кайтады. Бирок ошол жерде азыр действительно возможность бар да базар курган. Бүт небеси жашоочу такталган баардыгы болгон. Сессияга тиешеси болсо эмнеге жок? Ар түрдүү маселе эми депутаттар сиздер мындай сурап түшүндүңүздөр. Суроо жооп айыл өкмөт келип аткандан кийин коомчулукта депутаттардын арасынан берет экен. Мен оозун тыйып кое албаймын да. Кантип кыямын? Элдин көйгөйү сөз айтылыш керек. Ар бир жаран берсин, жооп сурооуна жооп алсын, анан өзү канааттандырылган болуп чыгып кетсин. Ошондо баардыгы довольный болот. Экинчи маселени
Депутаттар силер ошону чечем деп элди өкүлүтүңөр. Силер чечем багында айтабыз. Экинчи суроого жооп Жооп берет азыр. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу сессиянын катышуучулары. Айыл өкмөтүбүз кол сүйлөйт экен, Кол сүйлөйт экен. Бул 2022 жылда сессиядан кабыл алынып, акча бөлүнгөн иштерин айтып берейинчи, факты менен көк таш кылган иштер. 22 жыл бирок ушул күнгө чейин аткарылбаган иштери да бул. 45 миллион сом. 45 миллион сом финансовый нарушение. Көкташ Курулуш Найман ЖЧК тарабынан негизсиз төлөмгө кабыл алынган 1 миллион 808 миң сом подрядчы тарабынан бюджетке кайтарылсын деп кайра кайтарылып төгүлүптүр. Нарушение болгон да ошого төккөн. Аудиттин жүрүшүндө аныкталган Чингиз Асаяна ЖЧК тарабынан аткарылбай калган 1 миллион 667 миң 600 сомдук жумуштар подрядчы тарабынан аткарылган. Бул иштер аткарылып 22 жылкы иштер, 24 жылда бүтө элек иштер булар эле. 2 жылдан бери. Аудиттин жүрүшүндө аныкталган Чингиз Асаяна ЖЧК тарабынан аткарылбай калган 20 миллион 808 миң 300 сом дебитордук карызы дейт. Подрядчы Чингиз Асаяна ЖЧК тарабынан өндүрүү каралсын. Аудиттин жүрүшүндө аныкталган АБС Строй ЖЧК тарабынан аткарылбай калган 542 миң 900 сомдук жумуштар подрядчы тарабынан аткарылсын. Аудиттин жүрүшүндө аныкталган 539 миң 200 сомдук жумушчу подрядчы сметчик ЖЧК тарабынан 22-23 жылдары аткарылган жумуштар эсебинен кыскартылсын. Бренд Курулуш ЖЧК тарабынан аткарылбай калган 152 миң 100 сомдук жумушчу подрядчы тарабынан буда аткарылыш керек экен. Аудит Рус Өмүр ЖЧК тарабынан негизсиз төлөмгө кабыл алынган 1 миллион 985 миң 900 сомдук бюджетке кайтарылыш керек экен будагы. Евростиль Corporation ЖЧК тарабынан 3 миллион 341 миң 600 сомдук жумуштар подрядчы тарабынан бюджетке кайтарылсын деп атат. Аудиттин жүрүшүндө Евростиль Corporation ЖЧК тарабынан негизсиз төлөмгө кабыл алган 11 миллион 720 миң сом 700 сом подрядчы тарабынан бюджетке кайтарылсын. Аудиттин жүрүшүндө Байсал Инвест ЖЧК тарабынан аткарылбай калган 208 миң 300 сом жумуштар подрядчы тарабынан аткарылсын дейт. Көкташ Тех кызмат муниципалдык ишканасынын аткарылбай калган 432 миң сомдук жумуштар подрядчы тарабынан аткарылсын. Аудиттин жүрүшүндө аныкталган Көкташ кызмат муниципалдык ишканасынын тарабынан негизсиз төлөмгө кабыл алынган 961 миң 200 сом Көкташ Тех кызмат муниципалдык ишканасы тарабынан бюджетке кайтарылсын дейт. Бул уже төгүлүптүр кайра. Бул эсеп палатасынын жыйынтыгы да, бул Көкташтын. Азыр ушунчаны көрбөй аким кантип алып келип койду, мен таң калып атам. Алапкада барыңыздар билесиздер, мурда Жеңиш паркында 7 миллион сом алдын ала которуп берип койгон үчүн бир айыл өкмөтүбүз кеткен, туурабы? Туура кеткен. Мурдагы айыл өкмөттөр ушундай иши аткарылбагандан мурдагы айыл өкмөттү кетиргенбиз. Туура чейин барган. Азыр бизге мындай кереги жок да, мынча. Туура эле. Бул урматтуу депутаттар, мен кыскача айта турган нерсем, тиешелүү органдарга кайрылып айлык бул киши боюнча. Туура. Биз алдын ала албасак, эртең 6 айдан кийин ушундай иштер болсо, эл эле кыйналат да, булар кетип калат эртең. Туура, ал кетип Ошого урматтуу төрага, тиешелүү органдарга кайрылайлы, сунуш. Президентке кайрылыш керек, туура. Туура. Анын бардыгы өзүнүн позициясы менен, өзүнүн ой пикири менен келген. Бирөөнүн укугун, бирөөнүн оюн чектей албайбыз, эч ким
Туура, эң туура. Ар кимдин оюн сыйлайды. Бирөө туура сүйлөп атыр, же бирөө туура эмес сүйлөп атыр деп баада бербейт. Себеби анын укугу. Ооба. Ар бир депутаттынча. Анан сырттан келген жарандар булардын келип туруп суроо жообун алганы булардын да укугу бар. Биз жөн эле отуруп алып бир коро кой эмес эч кимче. Любой чабан кетип эле оңго солго айдай берсе эле макулдуу эле кетебиз дейчи. Суроо барбы бул биздин каныбызда барбы, кандай менталитетибизде барбы дейбизби, бул болуп келген боло берет. Ар бир айыл өкмөт ушул жерге алап айыл өкмөт, чоң айыл өкмөт болгондон кийин түрлүү суроо пайда болот экен. Чоң территория, 50 миңден ашык калды. Ушунун баардыгы элден 1 миллиардда башкарып атыр. Ошолор деле отуруп алып туруп, ар биринин сурооуна жооп берген, ар биринин көйгөйлүү маселени чечемин деп келип атат. Анан сиз умышленно ушул ишке кадам таштагандан кийин ушунун баардыгына канаттандырарлуу иштешиңиз керек. Себеби бул ушундай район. Алапка илгертен ушундай критикалап келген, Өрүктүдөгүн өзүнүн депутаттары бар, алар критикалап келген. Балталык территориянын өзүнүн депутаттары бар, коомчулуктар бар, критикалап келген. Ошо критиканын негизинде сиз түстөрөсүз. Бетиңизге айтып атканы жакшы болду. Эми сиздин атыңыз даңазаланып көпкө жетсе биз күнөөлүү эмеспиз да. Эл элеткен айтат экен, элдин бирөөнүн оозун тыя албайт экенсиз. Айтканын милдеттүү, укуктуу, жакшы жагында айтат экен, жаман жагында айтат экен. Биздин милдет ошол бардык нерсенин жакшысындагы, жаманындагы ушундай талап алып чыгып, эл өз ой пикирин айтып бере турган атмосфера. Ошого урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары суроо жооптор толугу менен берилди. Азыр мен бир мүнөт сөз аягына жетип алайын. Менин катыма конкретный жооп качан болот? Экинчиден, уулум, үкен, таза суу боюнча 1 жылга келдик деп долбоордун оозунан уктуп эле. Азыр 3 жылдан ашып кетти. Деги эле таза суу качан бүтөт? Иштеп казаңыз күн боюнча да эске алып койсоңуз. Урматтуу жыйындын катышуучулары, сөзүм аягына чыгарып коеюн. Протоколдук тапшырмалар берилди, бир канча депутаттар тараптан, коомчулуктар тараптан. Ар бир протоколдук тапшырма боюнча жообун аласыздар. Протоколдук тапшырма боюнча кайрыла турган жерге кайрылып, тиешелүү так жообун ала турган жанагыны түзөбүз. Бюджет комитетинин төрагасы айтты, ар бир корутунду боюнча таанышып чыгайлы, ушундай бир жыйын кылып туруп талкуулайлы деп. Бюджеттиктердин бул толук укугу. Себеби ушул нукка келип ушул менен иштейбиз деп келгенсиздер. Бюджет комитетинин төрагасы келиңиз, ошол сиз айткандай маселени коюп туруп, анан талкуулап, анан баардык депутаттарга айтабыз. Могу ак экен, могу кара экен, могу маселе. Себеби бул баардык нерсе элдин иши. Чыдаган адам иштейт. Чыдай албайсыңбы? Иштебеш керек. Барып дыйканчылык кыл, бизнес кыл, башка жактарга барып иштеп кел. Элдин иши болгондон кийин бул элдин казынасы. Элдин казынасы болгондон кийин эл толук кандуу өзүнүн суроо жообун берип алып, талап да кылып алыш керек. Ошого урматтуу жыйындын катышуучулары, эч бир нерсе мындай көмүскөдө калып эле, жөн эле келип алып, мисалы сиз айтып атасыз, хоо жөнүндө, анан башка аудиттин жыйынтыгы жөнүндө бул көмүскөдө калбайт, ачык кылып айтып беребиз. Биз депутаттардын толук милдети. Ошо жыйындын катышуучулары ушул сөздү жыйынтыктайды. Суроо жоопторду бере турган толугу менен берди деп ойлойм мен. А эгерде каршы болбосоңуздар, сессиянын аягына чыгарайын. Башка суроо жок. Урматтуу жыйындын катышуучулары, урматтуу депутаттар, ушу менен биздин сессиябыз аягына чыкты. Келип катышып бергениңиздерге чоң рахмат. Жоопторуңуздарды аласыздар.